Жогорку кеңештин жыйынында спикер Нурланбек Шакеев менен депутат Атахан Мадумаров кайым айтыша кетти. Депутат тармактык комитет акыйкатчы Атыр Абдрахманованы жүйөлүү себеби жок эле иштен бошотууну колдоп, бирок бүтүн Кыргызстандын министрлер кабинетинин отставкага кетирүү сунушун четке какканына нааразы болду. Белгилей кетсек, 27 апрель күнү бүтүн Кыргызстан фракциясы парламентке министрлер кабинетинин курамын толугу менен отставкага кетирүүнү сунуштаган. Буга өкмөттүн Конституциянын 44 беренесинин 2 бөлүгүн 2023 жылдын 1 январынан баштап эң төмөнкү пенсия пособие жашоо минимумунан кем болбосун деген норманы аткарбаганы себеп болгон. Мына шашылып жасаган иштин акыретти ушундай болот да. Шашпай жасаш керек. Биз ушул жерден дуулдап 2 мартта шайлап бергенбиз. Эгерде кызматта мөөнөтүнөн мурда бошотуу деген болсо өтө жүйөлүү себептер болуш керек. Анан бир фракция бошотсун деп койсо, бошотсун деп чечим чыгарып берип, биздин фракция Конституциянын 44 беренесин аткарбай аткандыгы жөнүндө өкмөттүн кызматтан кетүү жөнүндө киргизсек, жок болбойт деп чечим чыгарып берип, мына ошол чечим кабыл алган азаматтар чыксынчы трибунага, мен 1-2 суроо берейин ошолорго. Отурган депутаттардын баары сабаттуу деп эсептейбиз. Ошон үчүн элдин добушун алып, тандалып, иргелип, ошо сабаттуу экенин, тажрыйбалуу экенин эске алып шайлаган депутаттар отурат бул жерде. Жогорку кеңеш сабаттуулугун көрсөтүп эле келатат. Кээ бирде бири-бирибизди басынтып, бири-бирибиздин акылыбызга шек келтирип, сүйлөгөнүбүздү койбой койдук. Чыгып ушул акылдуу сөздөрүңүздү айтасыз, Атакан Кюсамбаевич. Эми андай болбойт деп, сиз айтсаңыз эле жараша береби? Нурлан мырза, ошону окуганга анан айтып сиз эмне эле шашып өзүңүз айтмакчы, арабанын алдына чоп кетип атасыз өзүңүз. Токтомду добушка коем деп атасыз. Сабыр кылып туруңуз, окуйт азыр. Айтышпасаңыз жакшы болот эле. Мен регламентти сизден 10-15 жыл баштараак жаттаганмын. Бардык нерсе көпчүлүк менен добуш менен кабыл алынат. Эгер эреже менен барса, эреже менен барып добушка коюлса. Рахмат, Атахан Кюсамбаевич, мына айыргасыздан айтууга туура келип атат. Мен сиз менен такыр айтышайын деген ниетим да, оюм да жок. Бирок сизге сөз бербей койсок, сиздин тилиңизди тыйып койсок, анда айтсаңыз болот эле. Сиз каалаган учурда каалагандай сүйлөп атасыз, каалагандай добуш берип атасыз. Бардык нерсе өзүнүн жолу менен баратат. Жумуштун башталышында эле кайым айтышы менен баштабай, биздин регламент деген бар. Ошого таянып ишти алып бара берсеңиз. Рахмат. Парламент Атыр Абдрахманованы отставкага кетирди. Ата журт Кыргызстандын жүйөсү. Жогорку кеңеш акыйкатчы Атыр Абдрахманованы мөөнөтүнөн мурда отставкага кетирди. Аны кызматтан алууну Ата журт Кыргызстан фракциясы сунуштап, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети колдогон. Ал эми бүгүн жалпы жыйында Абдрахманованы жумуштан бошотуу сунушуна 50 депутат макул, 5 каршы добушун берди. Натыйжада көпчүлүк добуш менен сунуш өттү. Депутат Атахан Мадумаров эмне үчүн мөөнөтүнөн мурда отставкага кетирүү маселеси көтөрүлгөнүн сурады. Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бактыбек Сыдыков 7 айдан бери акыйкатчынын орун басары жоктугун, жалпы штатынын саны 91 болсо, 22 кызматтык орун бош турганын айтты. Бул деген акыйкатчы институту иштебей жатат дегенди түшүндүрөт. Анын үстүнө 30дай кызматкери митингге чыгып, акыйкатчыны кетирип бергиле деп суранып жатат. Эмгек жамаатынын 60% акыйкатчы иштебей жатканын айтууда. Мына ошонун баары негиз болуп берди. Эң башкысы орун басарын баганы болду, деди Сыдыков. Ал эми фракциянын мүчөсү Кундузбек Сулайманов иштебей, популизм менен алектенген кызматкерлерге орун жоктугун билдирди. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Көпчүлүк кандай чечсе ошондой болуп кете берет. Аны түшүнөбүз, бирок регламент деген бар, мыйзам деген бар. Мындай бир атууга кетип бараткан кишиге дагы соңку сөз берет. Маалымат берилиши керек. Кетүү деген бул конституциялык кызмат. Кызматтан кетирүү үчүн жүйөлүү себептер болуш керек. Жүйөлүү себептеринде фракция тиешеси жок статьяга шилтеме жасап атат. Ошол статьяны аткарбагандыгы үчүн деп. Ал беренеде өз убагында кызматка сунуш кылбай койгондугу жөнүндө сөз кетип баратат. Эгерде биз жогорку кеңеш азыр чыкпай туруп ошого добуш берип койгон болсок, биз дагы өзүбүздүн сабатсыздыгыбызды көрсөтөбүз. Мыйзамды сактабагандыгыбызды көрсөтөбүз. 122 берене ал таптакыр башка берене.
мына шашылып жасаган иштин акырети ушундай болот да. Шашпай жасаш керек. Биз ушул жерден дуулдап 2 мартта шайлап бергенбиз. Эгерде кызматта мөөнөтүнөн мурда бошотуу деген болсо өтө жүйөлүү себептер болуш керек. Чакыралы, угалы, кайсы себептерден улам бошотуу жөнүндө сөз кетип бартат. Эмне себептен алдын ала бошотуу жөнүндө сөз кетип бартат. Биз угушубуз керек да, көрүшүбүз керек да. Бизде баягы туура эмес себепчи болуп калышыбыз мүмкүн. Өтө жаман, мыйзамсыз ишке себепчи болуп калышыбыз мүмкүн добуш берүү менен. А эгерде келип айтып деп ушундай кемчиликтерим бар, мени бошотуп койгула деген болсо, анда маселе жок. Биз адамдын тагдыры менен, мамлекеттик институт менен, конституциялык орган менен иш кылып атпайбызбы? Анан бир фракция бошотсун деп койсо, бошотсун деп чечим чыгарып берип, биздин фракция конституциянын 44-беренесин аткарбай аткандыгы жөнүндө өкмөттүн кызматтан кетүү жөнүндө киргизсек, жок, болбойт деп чечим чыгарып берип, мына ошол чечим кабыл алган азаматтар чыксынчы трибунага, мен 1-2 суроо берейин ошолорго. Эмне негизде ушундай чечим кабыл алды? Кандай негизде бүтүн Кыргызстан фракциясынын чечимин четке какты? Чыксын, жооп берсин, анан жөн эле отуруп алып, ушундай чечим чыгарып койсо, добушка коюп эле отура беребизби биз? Статистика комитети болуп. Рахмат. Ушуну эске алышыбыз керек. Рахмат, урматтуу Атахан Кимсанбаевич. Бул жерде отурган депутаттардын баары сабаттуу деп эсептейбиз. Ошон үчүн элдин добушун алып, тандалып, иргелип, ошо сабаттуу экенин, тажрыйбалуу экенин эске алып шайлаган депутаттар отурат бул жерде. Жогорку кеңеш сабаттуулугун көрсөтүп эле келатат. Мен сизге айтып коеюн, Атыр Абдрахматованы биз чакырдык, расмий түрдө чакырылган, келген жок. Биз бардыгын мыйзамдын, регламенттин негизинде алып барата жатабыз. Сиз өзүңүздүн маалыматыңыз болбосо эле чыгып алып, ушундай сындап айта бересизби? 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Анда 122-чи берен эмне жөнүндө? Айтып койгулачы мага. Атахан Кимсанбаевич, бул маселе боюнча мен дайым айтам. Сиз өзүңүз дагы ошону колдоп, коштоп айтып келесиз. Мына кандай маселе болбосун, биз комитеттердин жыйынында карайбыз деп. Ошол комитеттин жыйынына сиз катышпайсызбы барып? Өзүңүз сурабайсызбы? Ошол жерде сүйлөбөйсүзбү? Сиз өзүңүз комитеттердин жыйындарына такыр катышпайсыз дагы, эл аралык комитеттен башка өзүңүз мүчө болгон. Анан келип туруп ушул жерден дайыма чыгып ушул акылдуу сөздөрүңүздү айтасыз, Атахан Кимсанбаевич. Эми андай болбойт деп сиз айтсаңыз эле жараша береби? Нурлан мырза, биринчиден жабык эшик артында өтүптүр, экинчиден сиз төрага катарында маалыматыңыз болуш керек. Мен ошол комитеттин, парламенттин чечими менен Өзбекстандагы референдумда болдум. Ал сөзүңүздү артка алыңыз. Катышпайсыз андай мындай. Мен чакырылган комитет, кайсы комитетке чакырган болсо мен катышам. А өзүмдүн комитетимде такай. Мен ошону айтып атпайм, сиз эл аралык комитеттен башка комитетке катышпайсыз деп. Мен Ташкентте олтуруп бул жердеги комитетке катыша албайм. Биринчиден, экинчиден, мына жанагы айтыңыз, мына юристти кайда чакырып атасыз. 122-чи берен эмне жөнүндө? Атахан Кимсанбаевич, сиз сабыр кылып турсаңыз, азыр мына Бакыт Үсенович баяндамачы окуйт. Ошону окуганга анан айтып атпайсыз. Сиз эмне эле шашып өзүңүз айтмакчы, арабанын алдына чоп кетип атасыз өзүңүз. Токтомду добушка коем деп атасыз. Сабыр кылып туруңуз, окуйт азыр. Мына токтомду баяндамачы баяндама жасайт. Анан корутууну комитеттин корутуусу окулат, анан кийин добушка коюлат, Атахан Кимсанбаевич. Процедура менен кетип атпайбызбы? Мен ушуну коердун алдында бардык процедураны аткарып атпайм, Атахан Кимсанбаевич. Бакыт Үсенович, окуп коюңуз, баяндамачы катары. Рахмат, урматтуу Нурланбек Тургунбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын чечими Кыргыз Республикасынын омбудсмени акыйкатчысы Абдрахматов Атыр Болотбековна тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 122-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнүн талаптары аткарылбаганына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 123-чү беренесинин 4-чү бөлүгүнүн 9-чу пунктун жетекчиликке алып, Ата журт Кыргызстан парламент фракциясы төмөндөгүдөй чечим кылат. Кыргыз Республикасынын омбудсмени акыйкатчысы Абдрахматов Атыр Болотбековнаны кызмат ордуна мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушу
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасына жана тиешелүү тармактык комитетине жөнөтүлсүн. Атажурт Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Сыдыков. Рахмат. Комитеттин чечимин окуңуз, кортуңуз. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен комитеттин мүчөсү катары, комитеттин төмөнкүдөй чечимге келди. Окуп коеюн мен. Атажурт Кыргызстан парламенттик фракциясынын Атыр Болотбековна Абдрахматованы Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу сунушун колдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат. Добуш берүү болуп атат. Андан кийин берейин сизге сөздү. Үчүнчү микрофон. Нурлан мырза азыр тактоо иретинде да бул акыйкатчыны кетирүүдө өзүнүн процедуралык жолдору бар. Буга чейин мен башкача түшүнүп келгем. Азыр мына акыйкатчыны кетирүү маселесинде Атажурт фракциясынын чечими чыгыптыр, ошонун негизинде кеткени калды деген түшүнүк менде пайда болду да. Эгерде акыйкатчынын өзүнүн профилдик мыйзамы бар, бардыгыбыз билебиз. Урматтуу төрага, ошону эң важный да, мен юристтер жооп береби, же сиз жооп бересизби, ошону тактоо иретинде бул бизге өтө маанилүү деп ойлоймун. Анткени чечим биз туура эмес кабыл алып койсок, эртең конституциялык сотко берип койсо, туура эмес болуп калат. Ошондуктан акыйкатчынын өзүнүн профилдик мыйзамында так көрсөтүлүп калганда, эгерде акыйкатчыны кетирүүдө кандайдыр бир фракциянын чечими чыгып, ага аны кетирүү маселеси көтөрүлсө, анда комиссия түзүлүп калыш керек. Комиссия түзүлүп, иликтелип чыгыш керек да, ошо процедура жүрүш керек. А эгерде акыйкатчыны баяндамасы Жогорку Кеңештен кабыл алынбаса, анда түздөн түз кетирсек болот. Баяндама кабыл алынган жок, анын отставкасы болуш керек. А эгерде фракциянын чечими чыгып, ага недоверие көрсөтүлсө, акыйкатчынын өзүнүн мыйзамынын процедурасында көрсөтүлгөн комиссия түзүлүп туруп иликтелиш керек да. Азыр ошого мындай тактоо иретинде жооп берип койсок, биз ошого карата добуш берели. Эгерде биз муну чечпей туруп азыр жанагы фракциянын чечиминин негизинде кетип калса, анда процедура бузулуп калат. Урматтуу төрага, ошого тактоо иретинде ушундай суроо жаралып атат да. Рахмат. Рахмат, Дастан Артисбекович, бул маселени комитет карады. Атайын комиссияны түзүү процедурасы башка учурда болот. Эгерде баяндамачы акыйкатчынын баяндамасы кабыл алынбай четке кагылган учурда ошондо комиссия түзүлөт. Бул фракциянын чечими менен өзүнчө болот. Бардыгын комитет карап, бүт баарын тактап берди. 5-чи микрофон. Өтөн Кыргызстан Мадумаров, мен дал ошол алешемдиктер жөнүндө айтып атам. Дагы бир жолу кайталайм. Анын баяндамасын эске алсын деген комитет чечим чыгарды. Добуш бергенде эске алынбай койду. Анда сиз жок элеңиз. Сиз катышкан эмессиз. Мына орун басарларыңыз алып барган, дагы бир жолу эскертем. Акыйкатчы Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын баяндамасы эске алынсын дедим. Мен айттык, эске алынбаса кандай? Кайра айтып отуруп, айтылды, кабыл алынбады. 14 добуш менен эске алынган жок. Анда эмне комиссия түзүлбөдү? Эми үчүн иликтенбеди? Мен регламентти гана талап кылып атам. Мен мыйзамды гана талап кылып атам. Фракция 122-чи беренеге таянып жиберип атат, 122-чи беренени аткарбагандыгы үчүн деп. А 122-чи беренени окуп койгулачы. Эмне деп турат? Биз ушул документке добуш беребиз азыр. 122-чи берене эмне жөнүндө айтылып атат? Жок, билармандардан сурап атам мен. Мен билем, билген үчүн айтып атам ушуну. Кызматка ордунан алдын ала кеткенде кызматка кайрадан кызматкерлерди сунуштабай койгондугу үчүн деп атат. Карабайсыңар, ошо регламентте так даана жазылып турат. Ал кайсы кызматка дайындабай койду, кимди сунуштабай койду, кайсы беренени аткарбай койду, чыгып айткылады. Түшүнөлү да биз дагы. Түшүнүктүү. Урматтуу депутаттар, аталган токтомдун долбоорун мен добушка коем. Добуш бериңиздер.
Makul 50, karşı 5, bari 55, kattalı 79. Toktom dolboru kabul alındı. Urmattуу Adakan Kimsanбаевич, siz жақсы bilesiz. Эгерде siz karşı olsanız karşı doğuştu bергenge hukukunuz var. Özünüzdün pikirinizdi doğuşunuz menен bildiresiz. Parlament bu kollegialдуу organ, көпчүлүктүн doğuşu menен maселе чечилет. Andıktan biz sizge söz berbe koysok, sizin tilingizdi tıyıp koysok, anda aytsanız bolot эле. Siz kaalagan uçurda kaalaganday süйлөp atасыз, kaalaganday doğuş berip atасыз. Bardык nerse özün жолу менен баратат. 5-ci mikrofon. Кыргызстан Мадумаров, айтышпасаңыз жакшы болот эле. Мен регламентти сизден 10-15 жыл баштараак жаттаганмын. Бардык нерсе көпчүлүк менен добуш менен кабыл алынат. Эгер эреже менен барса, эреже менен барып добушка коюлса, эрежени бузуп барып туруп эле келгиле ушуну добушка коелу десе, азыр деле көпчүлүк добуш аласыңар. Аны түшүнүп турам. Мен айтып атам, эрежени сактагыла, мыйзамды сактагыла, конституциянын талаптарын сактагыла. Биз мыйзам чыгаруу бийлигибиз. Эгерде мыйзамды биз тебелеп, көпчүлүк биз кете беребиз деп барган болсок, анда добушка коюла, жөн эле, талкуусу жок, чечими жок. Добушка кое бергиле, дагы добуш менен алып кете бергиле. Мен бирок эскертип атам, дагы бир жолу эскертем. Бул заманда өтөт. Кийинки заман келет. Одоно түрдө бузулду. Одоно түрдө бузулган чечимдерди кийин кайра конституциялык сотко абийирдүүрөөк инсандар келип калганда, ошону бергенде биздин өтө чоң абийирибиз чыгып калат. Мен ошону эскертип атам. Жакшы эмес прецедент. Өтө туура эмес прецедент кетип баратат. Жаккан кишини ар кандай жол менен, жакпаган кишини момундай кылып көпчүлүк менен чечип коебуз деген бул жогорку кеңештин иши эмес. Жогорку кеңеш калыс болуш керек. Адилеттүү болуш керек. Мыйзамды каккан казыктай кармаган орган болуш керек. Тилекке каршы андай болбой атабыз. Өтө өкүнүчтүү. Азыр билем көпчүлүксүңөр. Баары бир мени утасыңар, билем аны дагы. Бирок мен эскертип атам. Рахмат, Адахан Кимсанбаевич, мына айыргасыздан айтууга туура келип атат. Мен сиз менен такыр айтышайын деген ниетим да, оюм да жок. Бирок бул маселе бардыгы регламентти, мыйзамдын талаптарын, эрежелери менен так даана бара жатат. Эгерде каршы болсоңуз, сиз өзүңүз кайсы площадкада болсо, аянтчада болсо айтыңыз дейиңиз. Бирок бул жердечи Адахан Кимсанбаевич, сиз айткан эле нерсе эп боло бербейт. Элдин бардыгын башын айлантып бериш болбойт. Мына сиз 3 жолу сүйлөдүңүз, 3 жолу тең бир эле нерсени айттыңыз. Бир жаңы эч нерсе айткан жоксуз. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Бизде урматтуу коллегалар, кээ бирде бири-бирибизди басынтып, бири-бирибиздин акылыбызга шек келтирип, сүйлөгөнүбүздү койбой койдук. Анан жакса, жакпаса деген бизде жумуш жок андай. Муну биз кээ бир коллегаларыбыз айткандай, ташка тамга баскандай айтышыбыз керек. Жагат, жакпайт деген жок. Иштеп аткан адамга всегда честь и хвала. Иштебеген адамга, өзүн өзү популисттик менен заниматься эткен адамдарга анда бизде орун жок. Муну билишибиз керек. Ошондуктан, урматтуу төрага, жумуштун башталышында эле кайым айтышы менен баштабай, биздин регламент деген бар. Ошого таянып ишти алып бара берсеңиз. Рахмат. Рахмат. 2-чи микрофон. Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Мен тактоо иретинде кичине маалымат берип коеюнчу. Адахан Кимсанбаевич, сиз ошол заседанияда жакшы билесиз, болгонсуз. Ошондо сиз каршы добуш бергенсиз. Эске алынбасын деген добуш өтпөй калган. Биринчи иретте. Ошондо Республика Атажурт Кыргызстан фракциясы өзүнүн чечимин киргизди. Акыйкатчы мөөнөтүнөн эрте бошотулсун деп сунушун киргизди. Ошол сунушту мына төрага өзү алып барып аткан. Ошол күнүчү комитетке жөнөттү. Комитет 7 күндөн кийин карап берди. Мына 5 күндөн кийин мына палатага кирип атат. Ошо чечимчи. Эми мен сизге 122-чи беренени айтып коеюн. Расмий тилдекен, ошончо расмий тилде окуп коеюн. Процедура избрания, утверждения, дачи согласия на назначение государственных должностных лиц. 7 айдан бери акыйкатчынын замы жок.
Берде так жазылып турат. Кандидатуры на указанные должности вносятся в Жогорку кеңеш не позднее 20 дней до истечения срока полномочий должностного лица или в случае досрочного прекращения его полномочий не позднее 15 дней после досрочного прекращения его полномочий. Это избрание зама. Ушуну негиз кылып, мына 123-чү беренеге таянып, биз мына 9-7 пунктына таянып, мына прекращение от досрочного освобождения от должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, рассматривается профильным комитетом 10-дневный срок, но не ранее 7 дней после получения предложения. Жогорку кеңеш рассматривает вопрос о досрочном освобождении от должности не позднее 5 дней после истечения срока, указанного в пункте 7 настоящей статьи. Негизинен айырды башка негиз жок экен, буну негиз кылдык. Айырды өзүңүз билесиз, 22 канча сотрудник вакансия, 91 сотрудниктен. Бул эмне дейт? Акыйкатчы институту иштебей атат деген. Анын үстүнө 29-31 киши ошо иштеп аткан кишилердин ичинен митингке чыгып, бу акыйкатчыны кетирип бергиле деп суранып атат. Коллективдин 60% мына акыйкатчы иштебей атат, акыйкатчыны кетирип бергиле деп атат. Мына ошонун бардыгы негизи болду. А негизинен мына замды негиз кылдык, мына законго таянып. Рахмат. Рахмат. Эми аталган маселе каралып бүттү. Андыктан аны добуш бергенден кийин мен ойлойм, ал маселе кайрыла бериштин кажети жок деп. Кийинки маселени кароого өтөбүз күн тартибинде 3-маселе.